Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 29 сабак окуучуларды сабакка кызыктыруу үчүн сунуштар 3-бөлүмү. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу угармандар, эсиңиздерде болсо, биз буга чейин окуучуларды сабакка кызыктыруу үчүн агайдын 30 сунушу менен тааныштырганбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта ошол эле темаларды улай окуучуларды сабакка кызыктыруунун сунуштары менен тааныштырабыз. Китепкана аркылуу кызыктыруу, эркиндик аркылуу кызыктыруу. 15-16 сабактарда окуучуларга эркиндик аркылуу сабак өтүүнүн түрлөрүн, жолдорун, методикалары жөнүндө айтканбыз. Ал жерде мен өзүмдүн сабак өткөнүмдү дагы, окуучулар менен иштеген ишибизди дагы ошол экранга чыгарып көрсөткөнбүз. Аны дагы бир жолу кайталап көрүп алсаңыздар болот. Ошондой эле жаңы билим, илим, метод менен жаңылыкты пайдаланып кызыктыруу, приз, грант аркылуу кызыктыруу, кыйынчылык, тоскоолдуктарды жеңүү аркылуу кызыктыруу. Эгерде кандайдыр бир темабызда проблемалуу жагдайлар, татаал темалар болсо, ошол кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жеңүү аркылуу дагы балдарды сабакка кызыктырып тартсак жакшы болот. Ишеним менен кызыктыруу, эксперимент аркылуу кызыктыруу. Бул дагы окуучулар үчүн абдан кызыктуу. Ошол предметтен эксперимент аркылуу балдарды темага кызыктыруу. Дүйнөлүк тажрыйба аркылуу кызыктыруу. Илим, техника жаңылыктары аркылуу кызыктыруу. Изденүү, изилдөө аркылуу кызыктыруу. Ошондой эле турмушта пайдаланып кызыктыруу. Чыныгы тапшырма менен кызыктыруу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, бул жерде дагы агай абдан маанилүү ойду айткан экен. Биз көбүнчөсү педагогдор буйрук иретинде эле балдарга кайрылбастан, кээде окуучулардан жардам сурап дагы кызыктыруубуз зарыл. Телерадиодон пайдаланып кызыктыруу, ошондой эле гезит, журналдардан пайдаланып кызыктыруу. Дагы азыркы заманбап интернет булактары аркылуу дагы темабызга байланыштуу маалыматтарды табуусун, ошондой эле окуучулардын өз алдынча темага байланыштуу слайд роликтерди жасап келүүсү менен дагы окуучуларды кызыктырып тартсак болот. Окуучулук конференция аркылуу кызыктыруу. Ушуга маани берсеңиздер, урматтуу кесиптештер, конференция өтүү менен биз окуучуларды дагы сабакка болгон кызыгуусун арттыра алабыз. Анткени ар бир бала ошол темага байланыштуу кошумча маалыматтарды издешип, конференцияга даярдык көрүшөт. Адамгерчилик менен кызыктыруу. Агайдын бул жерде бизге 64 сунушун жазган. 50-сунушунда адамгерчилик менен кызыктыруу деп жакшы жазган экен. 51 сунуш Жорж студенттик алтын доор жөнүндө айтып кызыктыруу. Эркин баарлашып кызыктыруу. Ошондой эле окуучулар менен методикалык иш алып барып кызыктыруу. Жергиликтүү материалдарды пайдаланып кызыктыруу. Бул дагы окуучулар үчүн абдан кызыктуу. Буну дагы өздөрү өзүнүн айыл кыштактарында, шаарларда жергиликтүү материалдарды топтоп, темасына байланыштуу жакшы маалыматтарды жыйнашат. Чөнтөк дептер аркылуу кызыктыруу. Урматтуу угармандар, агайдын гимназиясында ар бир окуучуда ар бир предметине байланыштуу чөнтөк дептерлери бар. Конспекттен тышкары дагы чөнтөк дептерлерге ар кандай сөздүктөрдү, терминдерди жазышып, өздөрүнүн билим багажын толтурушат. Аракетти баалап кызыктыруу. Маани берсеңиздер, урматтуу кесиптештер, окуучулардын кылган эмгегин өз учурунда баалап туруу дагы бул балдардын ошол сабакка болгон кызыгуусун эң сонун ойготот. Жылдын мыкты физиги, жылдын мыкты химиги, жылдын мыкты тарыхчысы, адабиятчысы деп жана башка предметтен мыкты окуучулардын конкурстар аркылуу дагы кызыктыруу. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бул негизи өзү абдан чоң тема. Окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун ойготуу тууралуу 55-56 беттерде агай 64 сунушту берген. Ушул сунуштарды 3-кө бөлүп чыгардык. Бул жердеги 64 сунуш, урматтуу кесиптештер, агай тезис түрүндө гана берген бизге. Мунун ар бирин өзүңүздөр чыгармачылык менен иштеп, терең изилдеп туруп, кайрадан
окуп чыгып ошонун үстүнөн иштесеңиздер, албетте окуучулардын эң мыкты сүйүктүү мугалими болосуздар. Айрым сунуштарды бул жердеги биз видео сабак кылып дагы чыгарганбыз. Мисалы, эркиндик аркылуу кызыктыруу деген бар, аны дагы 2-ге бөлүп видео сабак кылып чыгарганбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.